Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биз таңкы бурулуш программасынын негизги маселе аттуу уктуруусун баштайбыз. Студияда менин кесиптешим Салтанат Калдыбаева жана мен Мирлан Айталы. Саламатсыздарбы. 10 январда Кыргызстан эли президенттик башкаруу формасын тандаган. Эми жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча референдум парламенттик шайлоого чейин өтүшү керектигин эксперттик коомчулук билдирүүдө. Белгилей кетейин, Кыргызстанда Жогорку Кеңеш тарабынан сунушталган баш мыйзамдын жаңы долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү азыркы учурда иш алып барууда. Жакын арада Конституциянын жаңы редакциясынын долбоору киргизилген түзөтүүлөр менен мыйзам чыгаруу органына жөнөтүлөт. Дал ушул референдум, дал ушул баш мыйзамдын долбоору, анын артыкчылыгы жана кандай жаңы сунуштар болуп жаткандыгы тууралуу биз бүгүн студияга мейман чакырганбыз. Конституциялык кеңешменин мүчөсү, юридика илимдеринин кандидаты профессор Чолпон Койчуман абайым. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач эле биринчи суроодон баштайлы. Чолпон Ушбековна, мына чындыгында адегенде эле жакында өткөн январда өткөн шайлоодо, ал күндөгү өткөн референдумда тууралуу сөз кылып кетели. Себеби Конституциялык кеңешме ушул референдумдун жыйынтыгын күтүп, өз ишин баягы жаңы жылга чейин токтоткон эле. Анан элдин тандоосу уже жасалды. Сиздер жыйынтык, сиздердин азыркы жүргүзүлүп жаткан ишиңизге кандай таасирин тийгизди Конституциялык кеңешменин ишине? Рахмат. Чоң рахмат. Мен биринчиден тарых илиминин докторумун да, юрист эмесмин. Анан кийин чындыгында эле бизде 20 ноябрдан баштап Конституциялык кеңеш түзүлгөн. Ал жакта 3 секцияга бөлүнгөнбүз. Жана ушул биринчи айды чындыгында эле коомчулук менен эле көп иш алып бараттык. 3 секция өзүнчө иштеп жатты. Эми анан кийин жумушчу тобу түзүлгөн. Бул юристтерден турган, жана лингвисттерден турган өзүнчө топ түзүлгөн. Азыр болсо ушул юристтер тобу ошол жыйынтыктап 3 секциядан жасалган иштердин баарын бириктирип, бир мындай иретке салып, кайталоолор болбош үчүн ар бир берене өзүнүн мындай следовательно биринин артынан бири жүрүш керек, ошону алдында иш алып барып жатышат да. Ошону менен лингвистикалык топтор да иш алып барууда. Анткени кыргызча, орусчасы экөө тең абдан бир келиштүү болуш керек. Тилекке каршы кээ бирлерде азыркы деле конституция иштеп жатканда кээ бир беренелер мындай кыргызча менен орусчасы которгондо кичине мааниси бузулуп калып атат да. Бул бир сөз эле туура эмес болуп калса, негизи эле сүйлөмдүн мааниси бузулуп кетишет. Башкы мыйзамда андай болбош керек да. Ошолордун алдында азыр иш алып барып жатышат. Анан Чолпон айым, кечирип коюңуз, биз интернеттен сиздин регалийлериңиздерди карап турганда ушундай жазылып калыптыр, анан ошол жактан алганбыз да, кечирип коюңуз. Даражамды көтөрүп берген үчүн. Чолпон айым, айтсаңыз, мына ушул сунуштардын арасында мындай артыкчылыктарын дагы айтып атабыз. Анан жанагы Курултай институту дагы сунушталып жатат. Ошол жагынан дагы азыр мындай коомчулукта көптөгөн пикирлер жаралып атат да. Кандай формада болот, анын курамын ким түзөт, кандай негизи мындай кээ бирөөлөр айтып атат, рекомендациялык гана бир укукка ээ болот деп. Кээ бирөөлөрү болсо жок, мындай бир көзөмөлдөгөн бир институт катары да карасак болот. Ушундай сунуштар бар да. Азыр кандай болуп атат? Кайсы деңгээлде азыр ушул? Рахмат. Чындыгында эле ушу курултай маселеси абдан көйгөйлүү маселе болду биз үчүн. Өзгөчө коомчулукта айтып атпайм, бир айдан бери коомчулук менен иштегенбиз башында. Ушу ар кандай региондордон элдер келип ачты. Эң көп көтөргөн суроо ушул курултай болуп атты да. Абдан ушу келген 100% адамдардын ичинен мисалы 80% бүт эле курултай жөнүндө суроо берип ачты да. Эми бул көйгөйлүү маселе, бул түшүнүктүү, анткени ушул парламентке, партияларга болгон бир мамиле терс көз карашта болуп калды коомчулукта. Ошондой ишенбеген бир өзүнүн структура болуп калды. Ошондуктан алар дагы бир курултайга чоң үмүт жасап жатышат да ошол коомчулукта.
Эми биздин акыркы чечимибиз боюнча бул курултай коомдук уюм болуш керек. Эгер мен жеке оюм боюнча мен башынан баштай эле айткам, бул коомдук уюм болуш керек. Анткени биз демократиялык өлкө болгондон кийин өзүнүн бир принциптери, өздөрүнүн бир укуктук чеги болот демократияда. Бул анын чегинен биз чыкпаганга аракет жасашыбыз керек. Бул абдан маанилүү нерсе. Анда бир ушул демократиялык принциптерден дагы чыгып кетишибиз мүмкүн да. Үч бийликтин булагы бар, бул сөзсүз болуш керек. Чындыгында парламент өзүн көргөзө алган жок. Партиялар өзүнүн партиялык система бүгүнкү күнгө бизге далил болгондой чындыгында эле түзүлө эле экен, партиялык маданият да түзүлө эле экен. Бирок ошого карабастан биз мындай мыйзам чыгаруучу орган партиялык системаны сактоого дагы аракет жасашыбыз керек. Курултай бүгүнкү күндө коомдук уюм жана мындай чындыгында сиз айткандай жанагы кеңеш берүүчү, мындай көзөмөл, мындай коомдук көзөмөлдөө катары кеңеш бере турган, багыт берүүчү бир коомдук уюм катары биз каралдык да. Менин оюм боюнча ошол бойдон ал калыш керек. Анткени дагы бир мамлекеттик институттун түзүү эч кандай кажети жок бүгүнкү күндө. Анын түзүлүшү, андай кантип иш алып барат, канча адам болот, кантип түзүлөт, анын баары деген мыйзамга жазылбайт. Анткени жалпы мындай башкы мыйзам болгондо бул жалпы нерселерди жазыш керек да. Анан аларга мыйзам, конституциялык мыйзам бар, ошол жака баары каралыш керек да. Түзүмү кантип түзүлөт, канча киши, кайсы кантип тандалат, кандай ишин алып барат деп, бул анан кийин конституция кабыл алынып калса, анда конституциялык мыйзамда ошонун баарын бекитилиш керек да. Бирок мен жанагындай айтып кеткен оюмда дагы эле бармын. Бул коомдук уюм болуш керек. Бирок азыркы учурда ушул курултайда өзүнчө бир мамлекеттик институтта катары кылуу деген аракеттер болуп жатат, сунуштар көп болуп жатып атат да. Бирок эми мындай да, эгер курултай бул биринчи жолу кирип атат бизге, ушундай бекитилип чоң, азыркы иштеп жаткан конституцияда деле берене бар, бирок ал ишке ашкан жок. Азыркы беренеде ал мындай күчтүүрөөк берилип атат. Жана ал жакта бир берене бар, мисалы президент отчеттун элдин алдында, парламенттин алдында жана курултайдын алдында отчет берет деген берене киргизилип атат да. Бул курултайга дагы бир кандай чоң мүмкүнчүлүк берилип атат. Бирок биз азыр биринчи болгондон кийин анын башынан баштап ушундай эле кылышыбыз керек да, коомдук уюм кылып. Анын ишин караш керек. Ал кандай иш алып барат. Эгер өзүнүн чындыгында эле көргөзө алса, парламенттен дагы өзүн бекем кылып көрсөтүп, адилеттүү, мындай чынчыл, таза коом болуп көрсө, андан кийин алардын укуктарын мыйзам түрүндө эле карап, киргизип, күчтөндүрсө болот деген ойдомун да. Бирок башталганда аны сөзсүз коомдук уюм катары караш керек деп ойлойм да. Чолпон Нуршбековна, чындыгында бул өзгөртүүлөрдү биздин коомдук талкууга түшкөн маселелер аябай көп. Анан юрист Сания Токтогазиеваны тааныйсыз, ал өтө активдүү өзүнүн пикирин билгизип келе жатат. Мына буга чейин айтып келгендей, дүйнөлүк практикада конституциялык болгон өзгөртүүлөр эки жол менен жасалат деп айтты да. Бири оңдоп түзөөчү нормалар, экинчиси тактоочу нормалар депчи. Бирок Кыргызстанда жасалып жаткан иштер бул конституцияны жаңысына алмаштыруудай сезилип жатат деген пикирин айтты да. Негизи айтып кетсеңиз, мына биздин коомчулук деле кызыгып турса керек. Башкы мыйзамга кирип жаткан өзгөртүүлөр бул жөн гана өзгөртүүлөрбү же коомчулукка биз Кыргызстан жаңы конституцияны сунуштап жатасыздарбы? Эми бул абдан мындай чоң маселе. Аны негизи мындай да, бул биз конституциялык кеңеш бул мыйзамды биз жазган жокпуз. Бул биринчиден. Негизги бул суроо парламентке тиешелүү болот да. Парламенттин көпчүлүгү менен ошол жакта иштелип, көпчүлүгү менен колдоого алынып, ошол жактан иштелип чыккан бизде долбоор турат. Ошонун алдында конституциялык кеңеш иш алып баратабыз. Бул парламентке тиешелүү суроо. Анан экинчиден, бирок чындыгында эле көптөгөн өзгөрүүлөрдү киргизилип атат. Бирок өзүнүн маңызы жанагы укуктук нормалары, беренелери, бийликтин 3 бутактары жана ошол сыяктуу норма баардыгы тең эле ордунда калып атышат. Бирок чоң өзгөрүүлөр киргизилип жатат. Чоң рахмат. Мен эске сала кетейин, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгер суроолоруңуздар болсо 0502 39 21 90 жана
0312 бизде бир угарман бар экен, кабыл алып коелу телефон чалуусун. Алло, саламатсызбы? Айта бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз. Атым Жылдызбек. Мен конокко мындай демекчимин да айтсаңыз, мына чында эле курултай өтө эме болуп келет да, аябай катуу болуп атат. Себеби курултай деле бул жогорку кеңештин бир эмеси да. Туурабы? Курултай деген мында Кыргызда да курултайлы болгон. Азыр эми жогорку кеңеш курултай деп эле аталса болот да. Бирок айтайын дегенде туура айтасыз, бул статусу бекитилген жок. Коомдук уюм дегенде булар анан кийин мына президент чыгып айтат, президент башка жогорку кеңеш башкалар келип туруп отчет берет дегенде, ушу президенттин мисалы эгерде биз мына ушу 30 жылдан бери күйүп келдик да, президенттик башкарууну кесепетинен. Эгерде мунун эгер туура эмес иштеп атса, кандай бир кылса жоопкерчиликке тартылуу боюнча курултай анда кандай болуп калат? Курултай кимдин алдында болот? Президенттин алдында болобу? Анан бул коомдук уюм болгондон кийин эч кандай рекомендация характерде эчтеке кылбайт. Эч кандай мунун полномочия жок да. Эл өкүлдөрүн президент парламент шайлап келсе, арна мандат менен келсе, президент шайлап атса, курултайдын ролу бул жерде өтө слабый да. Өтө слабый деп айтам. Бул иштелген жок, до конца бүткөн жок. Бул туура эмес болуп калыптыр. Экинчиден азыркы курултуу, мисалы конституцияны өзгөртүүдөн айтсаңыз ушу президенттин жолусу башка нерселердин жоопкерчилиги, эгерде туура эмес жакшы иштеп атса, ага сен туура эмессиң, импичмент жарыялай турган бир орган барбы? Карап турупчу, биз берип атабыз күчтүүлүктү. Макул иштесин, биз деле каршы эмес, биз деле шайладык. Бирок эмне жок, жакшы айтпы, жаман жок дегенде муну кандай жоопкерчилик болобу? Анан импичмент болобу же туура эмес болсо, кантип биз ага мындай эме айта алабыз да? Сен туура эмес иштеп атсаң, жем туура эмес, жоксо импичмент жарай турган мындай президентти жоопкер тарта турган эч кандай бир орган калбаптыр деп ойлоп атам. Азыр конституцияда эле курултай эми жөн эле коомдук уюм болгону коомдук уюм эчтеке чече албайт, эчтекеде ролу жок деп ойлойм да. Рахмат Жылдызбек байке. Чоң рахмат. Рахмат. Эми мындай да бул импичмент туура юридикалык жактан президентти жоопкерчиликке тартуу бул импичмент. Бул азыркы конституцияда деле бар. Анын өзүнүн тепкичтери бар, процедуралары бар да, аны баарыбызга белгилүү. Курултай боюнча айтканда, азыр мына президенттин жоопкерчилиги жөнүндө айтып атканда, кандай тартат деп айтып атканда, азыр президент беренеде мындай так жазылган бир берене кирип атат да, жеке жоопкерчиликти президент тартат дейт. Несет персональную ответственность деген биринчи жолу конституцияга бул берене кирип атат. Азыр иштелип жаткан мурунку конституцияларда мындай берене жок да. Бул эмне себептен кирип атат? Жанагы жоопкерчилик жөнүндө айтуу боюнча. Ал аткаруучу бийликтин башында тургандан кийин анда жеке социалдык, экономикалык, коомдук, саясий болгон көйгөйлүү маселелердин баарына жеке жоопкерчилик мойнуна коюлат деп берене жазылып атат. Бул чоң эле жоопкерчилик деп ойлойм да. Анан кийин жоопкерчиликке мындай курултай деле эмне үчүн коомдук уюм болгондо бул көзөмө анын структурасы, анын өзүнүн күчтүүлүгү болуп атат. Биринчи жолу ал жака курултайдын алдында отчет берилет деп айтып атат. Эгер курултай ошолтукта жок, жактырылбай, туура эмес деп бул өзүнүн оюнун катуу айтса, бул абдан бул моралдык чоң давление болот. Бүгүнкү күндө кайсы президент, кайсы премьер кандай жоопкерчиликке тартылган жок. Импичмент бардык жакта эле жазылган, бирок кандай жоопкерчиликке эч ким тартылбайт. Ошого карабастан деле президенттер бүгүнкү күндө эмне болуп атышат? Кандай акыбалда турушат? Премьер-министрлер кетип бардыгы тең. Ошондуктан жоопкерчиликте мындай дагы бир эл бар, парламент бар. Ошону менен бирге дагы курултай күчтөлүп атат да, көзөмөлдөөчү болуп. Өзүнүн пикирин ачык айтып, терс жактарын айтып турса, бул моралдык укугу деле жоголот да президенттин иштөөгө. Анан кийин мындай жана жоопкерчилик жок деп атат. Жок. Мисалы азыр мына социалдык, экономикалык көйгөйлүү маселелер болгондо эмне кылып атат? Премьер-министрди жумуштан кетирип атат. Бүттү. Тарткан жоопкерчилиги ошол болот. 30 жылдан бери эч ким жоопкерчилик алган жок. Ошондо 31 премьер-министр болду. Эң жоопкерчилик тартканы бул эмне? Бул жумуштан кетирүү. Ошо менен жарым жыл сайын аны кетирип кайра алмашып жатып атат. Ал эми азыр болсо президенттин кетирип шылтоого турган кишиси жок болот азыркы конституция боюнча. Ал бир министрине да шылта албайт, анткени өзү жогорку кеңештин макулдугу менен коюлган. Эгер ушундай жанагы пандемия болбодубу баарыбызда, эч ким жоопкерчилик тарткан жок. Эгер Кудай сактасын ушундай дагы бир көйгөйлүү маселе болуп калса, президентке шылтай турган кишиси эч ким жок. Анткени конституция боюнча мамлекеттин башчысы, аткаруучу бийликтин башында турат жана бардык болгон көйгөйлүү маселелерди жеке жоопкерчиликке өзүнүн моюна коюлат деп жазылып турат да. Ошондуктан
эми жоопкерчилик тартуу деген биз укуктук өлкө болгондо өзүнүн процедуралары бар. Анан жөн эле мындай айтып коюп эле туура эмес деген айтса дагы анын өзүнүн ала турган процедуралары болуш керек да. Курултай мен ойлойм азыркы азыркы жаңы долбоор конституцияда көп эле мүмкүнчүлүктөр берилип атат аларга. Бирок чындыгында эле эми мен дагы эле кайталам, мыйзамдуу укуктук өлкө болгондон кийин анын чегинен чыкпоого аракет жасашыбыз керек. Бул үч бийликтин бутагы бар. Мыйзам чыгаруучу бутак бар. Бул жанагы чындыгында бир мындай суроолор да болуп атты да, ушу парламенттик курултай деп деле айтап койсок болбойт. Бул кыргыз элине мындай илгертен бери тиешелүү сөз. Андай деле сунуштар берилип жатты. Бирок кайра эле ойлодук, өзүнчө жогорку кеңеш, анан өзүнчө бир чоң уюм курултай болуш керек. Алар дагы бир көзөмөл берүүчү президент алар менен жолугуп турат. Бирок азыр чындыгында курултай аягына чейин кандай болот, бул азыр иштелип жаткан маселе да. Бул ачык болуп турат. Анткени бул жакта мындай эң карама каршылыктар көп, эң мындай суроо жараткан маселе бул курултай болду. Курултай маселеси. Азыр дагы бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Сиз эфирдесиз. Саламат. Тиги жанагы эч кимдин жоопкерчилиги жок жөнүндө эле айтылып атат. Ал 100 жолу айтылбадыбы? Мо курултай жөнүндө. Курултай илгери ханды күнөөсүн мойнуна коюп, хандыктан алып коюуга укугу болгон. Керек болсо, күнөөсү терең болсо, өлүм жазасына да тарттырып салган. Жаңы хандарды шайлаганга акысы болгон. Хан социалдык экономикалык абалга, чек арага, бүт бардык экономикага жооп берген. Ошол пункттун бирөө аткарылбай калса, курултай жанагындай иштерди кылган. Вот ошондойго алып барыш керек болду. Рахмат. Эми мындай, биз бүгүнкү күндө ханды шайлаган жокпуз. Биз бүгүнкү күндө президентти шайлап жатабыз. Ошону унутпаш керек. Бул абдан чоң айырмачылык. Анан кийин дагы эле айтып атам, демократиялык укуктук өлкө болгондон кийин анын чегинен чыкпаш керек. Мурун ооба ушундай болгон. Мурун мыйзамдар жок болчу, укуктук өлкө жок болчу. Ал жакта бирок ошондой моральдык бир баалуулуктар менен биз ушинтип өнүгүп келгенбиз. Ал деле укук каяктан чыккан? Укук моральдан чыккан. Ошондо моральдык мындай баалуулуктар менен биз мындай өзгөрүүлөргө кирип бүгүнкү күнгө келгенбиз. Бирок унутпаш кезибиз керек, бүгүнкү күндө хан жок бизде, ханды шайлаган жокпуз, биз президентти шайлап отурабыз. Жоопкерчилик маселесин айтып кетпедик. Мына бизде парламенттик башкарууну колдоп кубаттагандар да болду. Ошол референдумга чейин деле азыркы күндө деле пикирлерин айтып келет. Бирок бизде эч качан парламенттик башкаруу болгон эмес деп айтсак болот. Анткени карап көрсөк, бизде аралаш башкарууда, парламенттик башкаруу керек дегенибиз менен, ошол нерсе калыш керек дегенибиз менен бизде Кыргызстанда 30 жылда парламенттик башкаруу болгон эмес, аралаш башкаруу болгондо. Анткени бир эле жагын карасак, парламенттик башкарууда премьер-министр баардык жоопкерчиликти алат да. Анан азыркы жаңы конституцияда сиз айтып кетпедиңизби, президент жоопкерчиликти алат депчи. Кайсы багыттар боюнча же өлкөнүн жалпы өнүгүшү боюнча жоопкерчилик жазылганбы? Кандай жоопкерчиликтин түрлөрү? Аткаруучу бийликтин башында турат. Азыркы күндө аткаруучу бийликте эмне тиешелүү маселелер бар? Бул бардык социалдык, экономикалык маселе. Ошонун аткаруучу бийликтин башында деп турат. Турса, анда ошол жакта болгон көйгөйлүү маселелердин баарын өзү аткарыш керек жана жоопкерчиликти алыш керек. Бүгүнкү иштеп жаткан конституцияда премьер-министрдин кандай укуктары болсо, ошонун баары азыр президенттин укуктары болот да. Ошону менен ага дагы чоң мойнуна жоопкерчилик илинип жатат. Парламенттик болгонбу, болбогон жокпу, бул туура. Мисалы, мен үчүн парламенттик өлкө деген эмне? Бул күчтүү парламент, жана президент болобу, премьер-министр болобу, бирок аны парламент шайлаш керек да. Парламент 120 эмес, 150 киши болсун, 200 киши болсун. Парламенттик өлкөдө чоң көпчүлүк бар, чоң парламент болсо бул туура болот. Бирок алар ушул премьер-министр же президент экөөнүн бирөөсү болуш керек да. Ошону алар парламент өздөрү шайлаш керек. Ошону менен бардык жоопкерчиликти алар мойнуна парламент алат. Бул мен үчүн парламенттик өлкө деген.
Ал эми президенттик өлкө болгондон кийин анда президент, күчтүү парламент жана сот бийлиги. Парламентти эл шайлайт, президентти дагы эл шайлайт. Ошондо бул президент. Анан ал мурун кандай болдубу, болгон жокпу? Эми ал көп талкуулай турган суроо, бирок азыр иштелип жаткан конституция боюнча президенттин эч кандай укуктары жок, ошону менен жоопкерчилиги жок. Мен чындыгында айтканда негизи эле түшүнбөйм ушул 2010-жылы эгер алар парламенттик өлкө деп аябай даңазалашкан, абдан катуу айтышкан, эмне себептен ошондо чындыгында эле парламент кылышкан жок? Бул мага түшүнүксүз. Президент эмнеге калтырып коюшту? Ал президент азыркы иштеп жаткан конституция боюнча жөн эле бир жана англиялык королевадай эле да, визитная карточкадай эле болуп турат, бүттү. Башка эч нерсе деле анын укуктары жок да. Көбүнчө премьер-министрде жана парламентте. Анан эмнеге анын калтырышты, анан кийин жанагы эч кандай укуктарды бербей туруп, эк статусун беришти. Ал үчүн мен үчүн дагы абдан таң калыштуу нерсе да. Мен логикага кичине мен үчүн түшүнүксүз болуп атат. Эк статус деген бул эмне деген? Бул бардык бюджетте бул эл аны багат деген сөз эле да. Бардык болгон анын колдонуучу нерселери бул Кыргызстандын бюджетинен берилген акчадан болот. Бул элдин налогунан түшкөн акча. Эмне себептен ага ушундай беришти? Эгер эч кандай укугу, жоопкерчилиги жок нерседен. Ошондуктан 2010-жылы деле мен ойлойм ушул азыркы иштелип жаткан конституция негизи эле мен үчүн бул мындай стабилдүүлүккө жана социалдык экономикалык өнүгүүгө алып келбей турган конституция мен үчүн. Ошондуктан мен жаңы долбоор конституцияны чындыгында эле колдоп, анан ошондо өзүмдү мындай граждандык позицияны көргөзүп, кеңештин мүчөсүнө макулдугумду берип иш алып баратканым ошол себептен болгон. 2010-жылдан баштап эле ушул азыр иштеп жаткан конституция кабыл алгандан баштап эле мен мисалы бул конституцияга добушумду берген эмесмин, каршы бергенмин. Жана мен ойлойм бул негизи эле стабилдүүлүккө жана өнүгүүгө алып келете турган конституция эмес да. Анан кийин азыр дагы парламенттик деп айтабыз. Биз ушул парламентке көптөгөн укуктарды бердик. 2010-жылкы конституция көп укуктар берилди. Мүмкүнчүлүктөр, саясий мүмкүнчүлүктөр, экономика көп укуктарды берилди. Бирок ошону көтөрө алып кетишкен жок да. Бул парламенттин толугу менен күнөө да. Кээде айтышат, де юра парламенттик болду, бирок де факто президенттик болду. Туура, мен деле ал сөзгө кошулам. Бирок эмнеде себептер бардыгы тең айтышат президент күнөөлүү деп. Бунун баарына мен мисалы президент күнөөлүү деп эсептебейм. Мен оюм боюнча буга парламент күнөөлүү. 90% парламенттин күнөөсү бар. Эмне үчүн ушул 120 депутат конституцияга, башкы мыйзамга таянып, ушунчалык көп мүмкүнчүлүктөргө таянбай бир президенттин көзүн карап отурушту да. А президент эмне кылат? Ал көрүп атат парламентти. Принциби жок. Эч кандай мындай принциптери жок, эч кандай тынччылык жок. Мындай партиялык ички кагышуулар бири-бири менен кагышып жатышат. Ушундай көрүп мындай абдан мындай слабый партияларды, депутаттарды көрүп туруп президент эмне кылат? Айла жок, болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын колдонуп, болгон жанагы бийликти колдонуп ал иш алып баратат. Бул көпчүлүк адамдарга тиешелүү нерсе да. Бул мүмкүн ошол депутаттыкка келе жатканда ошо президент институту менен аппараты менен соодалашып келгендер да. Эми мисалы мен силерди өткөрөм, бирок менин айтканымды, менин идеяларымды силер колдоп турасыңар деген бир мүмкүн соодалашуу болгондур. Эми ал соодалашы болсо, бул дагы парламенттин алсыздыгын көрсөтүп жатат. Ошол жактагы депутаттардын деңгээлин көрсөтүп жатат. Баары бир парламент күнөөлүү. Мен үчүн мисалы депутаттар күнөөлүү да. Эгер чындыгында эле адам мындай чынчыл ниети менен таза адам барып парламентке иштесе, ал эмнеден коркот? Эмнеден коркуш керек? Ал мыйзам анын жагында болот. Башкы мыйзам ага көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Ошого таянып иш алып бара берсе болот. Эмне себептен ал мыйзамдуулук анын жагында болсо, ошону да колдоно албай, мыйзамы жок, укугу жок президентке баш ийип отурушат. Бул парламенттин күнөөсү. Эми көбүнчөсү бизнесмен, ишкерлер эмес беле, алар соодалашкалы көнүп калышып, анан ошол жака барып
өзүнүн ар нерселерин коргогону эптеп ошол жака барыш керек болчу да. Сиз жана жоопкерчилик тууралуу айтып кетпеңизби, жана коомчулукта президенттин жоопкерчилиги тууралуучу. Азыр дагы буга чейин дагы жаңы конституцияда ошол президенттин экс статусу деген калтырылыш керекпи, калтырылбаш керекпи деген маселе талкууланып атпайбы? Конституцияда эмне жазылды азыркы жаңы конституцияда? Эгер менин жеке оюм боюнча мен негизи эле экс статуска каршымын. Менин оюм боюнча азыркы экс статус алган президенттер дагы өздөрү эле тапшырып бериш керек, алардан ажыратуу керек, анткени эч кимиси татыктуу эмес. Анан жаңы долбоор конституцияга деле менин оюм боюнча экс статусту алып коюш керек. Кереги жок нерсе да. Эмне үчүн? Мисалы, азыр ушул социалдык экономикалык Кыргызстандын абалы бул экс статус бере турган абалда эмес да. Азыркы күндө улуу кичүүсүнө карабай чет өлкөлөрдү темсилеп жүргөн кыргыздар көп. Карылар үйү менен балдардын үйүн карагыла, жыл сайын сандар өсүп жатат. Азыр мына министерствонун акыркы маалыматы боюнча 1,5 миллиондон ашык кичинекей балдар жакырчылыкта жашап жатат дейт. Бул сан күнүгө өсө турган сан. Андай көңүлүү маселелерди мен азыр 1 саат бойдон айтып бере алам да. Бүгүнкү күндө социалдык экономикалык абал экс статус бере тургандай акыбалда эмес да. Ошон үчүн менин оюм боюнча негизи эле бул экс статус кереги жок. Эмне себептен мен азыр эле айтып кеттим, 2010-жылы аны киргизишти, логикага жатпаган нерсе. Мен ойлойм бул берене 2010-жылы өлкө үчүн эмес, бир киши үчүн киргизилген берене деп эсептейм. Азыркы конституцияда деле ал кереги жок нерсе да. Бирок эми ал мен өзүм жалгыз чечпейм, ал ошол конституциялык кеңештин отуруунда көпчүлүк менен чечилет. Бирок аны мындай экс статусун акыркы чечим боюнча экс статусун калтырып, бирок анын кандай экс статуска кайсы эмнелер кирет экен, бул конституциялык мыйзам менен аныктайлы деп чечишкенбиз. Бирок мен өзүм каршымын. Билесизби, мен эмне үчүн мен мындай ойлочумун да дайыма. Ушул өзгөчө могу пандемия учурунда, өзгөчө могу акыркы 10 жылда биз мындай социалдык экономикалык эч кандай өнүгүү болгон жок. Пандемия учурунда кандай абалда экенибиз ачык көрүндү. Мен ушул дайыма ишенгем да, ушул статусту алган президент өзү эле айтат деп мен эмне үчүн ушундай күтүп жатканда мага кереги жок, рахмат. Ушундай кыйналып атканда Кудайга шүгүр баары эле бар, мага кереги жок деп өзү тапшырат деп ишенгем, ал болгон жок. Азыркы 3 жыл иштеп жаткан президентти деле мен ойлогом да, кетип баратканда ушу айтат окшойт депчи, кереги жок, аягына чейин отурган жокмун. Ушундай пандемия учурунда чоң кырсыкка душар болдук. Тим койгула деп эмне себептер мен ушуга ишенгем, бирок тилекке каршы 30 жылдан бери саясатта жүргөн адамдар, адам саясатчылар дейлик 30 жылдан бери ыйманы жок экенин мен эми мага далил болду. Бир гана саясат экен, буга мен өзүм үчүн абдан чоң мындай жыйынтык чыгардым да. Азыр радио угурман бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Угуп атасызбы? Угуп атабыз. Ой, мен Ушкөлдөн пенсионер. Жана бир сиз айттыңыз го дейм, президенттик башкаруу анан тиги хандыгын иштеп. Ой, бул деген тиги культурный айткан сөзүңөрбү президент деп. Илгери хандык Кыргыз эли деген хан менен жашашкан, бий менен, болуш менен. Биз эмне тиги элдин жанагы Американын сөзүн сүйлөп, анан тиги Англиянын сөзүн сүйлөп эле мындай эле хан деп койсо эле андан курай албайт го. Рахмат. Законду деген, законду ар бир кичинекей 5 жаштагы балдардан 90-догу авышкага дейин жылыга 4 жылда шайланган депутаттар жазып эле тасар, ой, бирөө аткарылып атабы ошол. Чоң рахмат Аксакал. Түшүнүктүү болду сурооңуз. Сиз айткан хан деген сөздү башкачараак түшүнүп алса керек. Жок, мен ал хан деген ал кезде башкача болчу, бийлер дагы башкача болчу, президент азыр башкача. Эми ушул мен агайды аталарды түшүнүп эле жатам. Бул жанагы 30 жылдан бери саясий стабилдүүлүк жок, ишеним жок, үмүт жок, ошонун натыйжасынан келип чыккан сөздөр бул эми. Чолпон айым, конституциянын ушу долбоорун качан иштер качан аягына чейин чыгат?
качан чыгарын мен айта албайм. Азыр иш тобу иш алып баратат, бирок менин оюм боюнча азыр эч кандай кайра аны жылдыруу же узакка созулуу эч кандай кажети жок деп ойлойм. Анткени биз мындай да азыр канчалык саясий стабилдүүлүк болмоюнча, канчалык бек укуктук талаага келмейинче социалдык экономикалык маселелерди чечүү абдан кыйын болот да. Мисалы, азыр шайланган президентке чындыгында эле абдан оор болот. Ошондуктан биз менин жеке оюм боюнча тез-тезден буну бүтүрүү керек. Биз бүтүп аткан референдум болчу кандай эл тандайт деп. Коллегамдын суроосун улантып кетейин. Парламенттик шайлоо май айында болот деп атпайбы? Тулбонушбеков. Анан юристтер мыйзам чыгаруучу органдын шайлоосу жаңы конституция кабыл алгандан кийин гана өтүш керек деп атат. Эгер жаңы конституцияны кабыл алыш үчүн элдин макулдугу керек деген дагы пикирлер айтылып атат. Ал арада дагы референдум аркылуу өтүш керек бул жаңы конституция деп атат. Бирок референдумга өтүш үчүн долбоорду сиздер парламентке өткөрүшүңөр керек. Коомдук талкуу деген маселелер бар. Коомчулукта конституциялык өзгөрүүлөрдү референдум жок эле соттор аркылуу өткөрсө болот деген дагы маселелер талкууланып атат. Бул кандай болуп атат азыр? Эми бул суроолорду кандай болоорун бул парламент чечет. Биз азыр иштелип жаткан алар бизге түшүргөн иштеп жаткан жаңы долбоорду бүтүрүп, анан кийин биз парламентке тапшырышыбыз керек. Алан парламент өзүнүн процедураны карайт. Бирок сиз айткандай чындыгында эле 114 беренеде жазылган, ал жакта бир процедурасы 3 беренеден баштап 8 беренеге чейин өзгөрүүлөр кирсе, анда аны жанагы парламентте жактырылып, жана Конституциялык палата, жана Конституциялык Верховный жогорку соттун чечими менен эле аны добушка салып, ошолордун чечими менен кабыл алып, анан кийин президент кол коюп бериш керек деген берене бар. Референдум жок эле? Жок эле, да. Андай берене бар азыркы иштелип жаткан конституцияда. Бирок ал экинчиси бул эгер 80% депутаттар эгер колдоого алса ушуну, эгер колдоого албаса анда референдум. Бирок менин оюм боюнча референдумга эле чыгарыла турган окшойт. Менин оюм боюнча ошондой, анткени эми азыр кээ бир депутаттардын айткан сөздөрүнөн деле байкап атабыз, ал референдум. Менин оюм боюнча референдумга чыгаруу туура эле болот. Бирок биз президенттик башкаруу бийлигин тандап алгандан кийин ал кандай процесс менен өтөт, бул билбейм, эми анчалык маанилүү эмеспи билбейм. Азыр талкууга чыгыш керек дегенде туура, бирок азыркы мына иштелип жаткан жаңы долбоор 2 айдан бери талкууда жүрөт анысы деле. Ал ачыкка 20-ноябрда чыккан. Туура, ал жака ар кандай өзгөрүүлөр киргизип атат. Бирок концепциясы президенттик башкаруу бул калды. Ошондуктан азыр элдер айтып атса, мүмкүнчүлүгүбүз жок болду талкуулоого деп айтса, бул туура эмес деп ойлойм. Ал интернетке анын датасы деле турат, ал конституция качан ачыкка чыгарганы. Бирок өзгөрүүлөр киргизди. Кандай гана болбосун, бирок парламент биз карап анан парламентте жөнөткөндөн кийин парламент дагы буну ачыкка чыгарыш керек да. Бир угарман бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен Бишкектен эсен. Угуп атабыз. Мен Чолпон айымга мындай суроом бар да. Дүйнө жүзүндө бизден башка да 200-ге жакын өлкө бар да, билесиз. Эми ошолордун деле президенттери бар. Ошолордун президенттик башкаруусунда бизге окшоп кыйкырышып, анын маңдайында бир кылыч тилип койгон закондор бар бекен, жана мен курултай тууралуу сөз айткым келип атат да. Тегерде деле биз деле ушу дүйнө жүзүндө ушу рационализатор бар эле, жок, президенттин маңдайына бизата бир карап туруш керек, экен экөө туруш керек. Бунун жанакындай бизди өкүндүргөн президенттер эмне ошондо атат? Себеп дегенде биз өзүбүз бул дүйнөгө келген күндөн баштап кошоматчыбыз, ошонун кесепеттеринен. Күнөө президенттен эмес, күнөө биздин өзүбүздө. Кошоматка кой сойгонду энебизден төрөлгөн күндөн баштап билебиз. Бул биринчи оюм да, ошо эгер барбы жокпу. Анан эми президент десен ана бирөө жанагы бир хан деген сөздү мындайынан түшүнүп, хан деген сөздү тескерисинен түшүнүп эле өзүбүз акылдуулук боло бергенде бул эч нерсе өзгөрбөйт. Президент деген ал бир эле кыргыз үчүн эле эмес, ал дүйнө жүзүнөн кабыл алган түшүнүк. Мени өкүндүргөн башка. Эмне үчүн биз бир нерсе болгондо эле сөзсүз башка бирөөнүн бирдемесин көчүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Мен жана курултай деген сөз тууралуу айткым келет да. Макул, анда курултай деген бир бутак бир бийликтин бир жерине киргизип келсе, монголдордун да бирдемелерин көчүрүп келди, ошону жазалык. Сиз тарыхтын докторусуз. Ошол туура болобу?
анда демек Монголдун курултай деген сөзүн киргизсек, анда Чыңгыз хан туура эле бизди талкаалаган экен да. Анда биз Кыргызстанды эле Моголстанды эле талалык, Моголстанды бай деп коелук. Ана бирдемени сүйлөрдөн мурда эскисин эске албагандын эртеңи жок дейт. Ана бирдемени сүйлөрдөн мурда кайсыл заманда кыргыздарда курултай деген бүгүн түшкүн айтканда институт болгон экен. Ошондо бир архивде же бир башка Кытайдын архивинде бар экен кыргыздар курултайды өткөздү деген. Анда болгон эмес да. А жөнөкөй эле бирдемени угуп алганда кылы сөз. Бир депутат мындай айткан. Рахмат. Эмне деп эмне кылды жакшы өзүнүн оюн айткандай эле түшүндүм да, мындай да президенттик башка жакта барбы, башкаларды турап дегендей кылды окшойт да. Ооба, эми ушул курултайды монголдордон алынган түшүнүк анан курултай мындай да. Башка азыркы учурда президенттик өлкөлөрдү биз алсак, ал жакта өзүнүн жана укуктук норма менен эле келатышат алар. Үч бийликтин булагы, парламенттик, президенттик болуп, монархия болуп, супер президенттик, ал башка мындай башкача структурада жанагы укуктук нормалардын киргизилген структурасында. Эми биз курултай керекпи, кереги жокпу, бул ушул суроо аябай көп болуп атат да. Мен айтып атам, бул курултай боюнча азыр дагы эле сүйлөшүүлөр болуп атат. Анан мен кошулам агайдын айтканына. Башка өлкөлөрдү дагы кечке турабай өзүбүздүн бир географиялык жайгашуубузга карата мен дайыма эле айтам да, биз башка жакта өлкөлөрдүн мындай оң жактарын кабыл алып, ошолорду биздин тажрыйбага киргизүүгө аракет жасашыбыз керек. Бирок ошону менен бирге биз дайыма эле ошолордун баарын тең камтып алсак, биз эч качан алардай бирдей болуп өнүкпөйбүз. Эч качан болбойт анда. Ар бир өлкө адам сыяктуу эле өзүнчө, ал индивид болуп саналат да, ал өзүнчө. Ошондуктан биз парламенттик толугу менен Англиядай же башка өлкөдө алсак да биз андай кылып өнүкпөйбүз. Бул көп факторлор бар буга тиешелүү болгон. Географиялык жайгашуу деген бар. Бул геополитика деген жакшы бир предмет бар да, географиялык жайгашууга карата ички жана тышкы саясат жүргүзүлөт деген бар. Ошол чоң таасир берет. Маданият, менталитет, ошол өлкөлөрдүн тарых, басып өткөн тарыхыбыз, ошонун баары таасир тиет. Мен ойлоп атам, ушул биз Центральный Орто Азияда жашаганга ал дагы бир таасирин берип атат окшойт деп ойлойм да. Мисалы, биздин жаныбызда өлкөлөр географиялык жайгашуу боюнча биздин жаныбызда өлкөлөрдү карасак, бул Өзбекстан, бул президенттик өлкө, Таджикистан президенттик, Казакстан президенттик, Россия президенттик, Китай дагы бардыгы ошол мындай географиялык ошодон алыс кете албайт экенбиз да, ал өзүнүн таасирин берет да. Чолпон айым, Чолпон айым, айтсаңыз, мына жанагы жаңы конституция референдум өтүшү мүмкүн деген ойду билдирбедиңизби? Мындай да варианттар бар деп эки вариантын айтып кеттиңиз. Бирок ошондой учурда эле кээ бир саясатчылар буга чейинки доордогу деп коелубу, баягы 30 жылдык эгемендүүлүк деп атпайбызбы? Ошол мурунку муундагы саясатчылар дейбизби, тажрыйбалуу саясатчылар дейбизби, ошолор баягы соц тармактарда өзүнүн баракчаларын ачып алып, ар кандай бир пикирлерди жазып коюшуп, чалып интервью берип коюңуз десек беришпейт дагы, анан келип алып өзүнүн баракчаларына ар кандай пикирлерин жайгаштырып, элдин коомчулуктун мындай түшүнүгүнө бир мындай импульс берип, анан ар кандай сөздөр дагы жаралып атат да. Мисалы айтып кетсек, ушу президенттик кайра шайлашка туура келиш керек, күзүндө ошондой болушу мүмкүн, мен ушундай эсептейм деген дагы бир-эки биздин түшүнүктүү. Чоң рахмат саясатчылар. Мен деле ушул суроону өзүм деле айтып кетейин деп аткам да. Чындыгында азыркы күндө ушул мен биринчиден мен угуп атам, референдум кабыл жаңы алса, анда президенттик шайлоону кайра өткөзүш керек деген сөздөрдү айтып жатышат. Мен мындай дейт элем. Биринчиден, ошол ноябрда чыккан жаңы долбоор конституциясында ошол жакта эле президент жөнүндө деген жакта так берени киргизилген. Бул эми мен азыр эсимде жок, бирок мындай жөнөкөй сөздөр менен айткандай, ошол
6 жылга шайланган президенттин мөөнөтү ушул мыйзамдын редакциясында берилген конституцияга ылайыктуу биринчи мөөнөтү болуп эсептелет деп киргизилген. Бул жанагы парламенттен эле түшкөн жаңы долбоордо киргизилген. Бул эң туура нерсе. Бул качан киргизилген? Бул президенттик шайлоо болоордун алдында 2 ай мурун эле бул долбоор чыккан жана бул берене киргизилген. Ким президент болгону белгисиз болгон. Кандай башкаруу бийлик формасын тандайт экенбиз белгисиз болгон. Конституциялык референдум качан болоорун белгисиз, азыр деле белгисиз. Бирок бул берене киргизилген, бул эң туура берене болуп саналат. Анткени мындай да, эгер биз азыр жок кайра шайлоо болот десе, ошол 10 январда шайлоого барып, өзүнүн граждандык позициясын активдүү көргөзүп, шайлоого барып, добушун берген адамдардын укугун бузуу болуп саналат. Эгер биз аларды азыр жок, алардыкы силердики азыр болбой калды, азыр жокко саналат десек, алар эртеси күнү ошол добушка барган адамдар мисалы сотко кайрылса да болот. Анткени алардын укуктарын тебелээ, кемситүү болуп жатат. Ошондуктан бул жөн эле жанагы популизм сөздөр, анан билесизби, ушул 30 жылдан бери мындай саясатта жүргөн адамдар, кичине авторитети түшүп калган, анан аттары өчүп баратканда, алар ушул кайра бир өзүн жандандыруу үчүн, кайра атын билгизүү үчүн, ушундай бир оппозиция катары көргөзүү үчүн, анткени бийликтен кургалган адамдар дайыма эле мындай өзүн оппозиция катары көргөзгөнгө аракет жасашат. Ошону көргөзүү үчүн алар ушундай бир популизм сөздөрдү айтып коюшат да. Анан кийин биз дагы бир четинен коомчулукта күнөөлүүбүз окшойт да. Анткени биз дароо эле ошого көңүл буруп, ошолорду жазып, айтып, ошолорго сөздөрүнө таянып, алардын ошону менен рейтингин көтөрүп, алар көздөгөн максатына биз толугу менен жол түзүп берип атабыз да. Алар өздөрүн көрсөтүү керек болуп атат да. Ошол дагы бир туура эмес. Анан кийин билесизби, ушул мындай бир макал бар да, жыгылган адам мушташка тойбойт дейт. Ошондуктан мындай көрүнүштөр боло берет. Бирок мен айткым келип жатат, мындай нерселерге көңүл бурбаш керек да. Анткени бул менин оюм боюнча ушундай сөздөр бул жанагы саясий кырдаалды күчөтүп, жана коомду дестабилизацияга алып келүү аракети болуп жатат да. Эгер мындай ошондуктан аларга көңүл бурбой, азыркы учурда отурган жетекчилер биринчи максатта ушул укуктук таалаага кирүүнү батыраак тездетип аракет жасаш керек. И эң биринчи маселе социалдык, экономикалык маселелерге чечүүгө аракет жасаш керек. Билесизби, эртели кеч бул маселелер жарылып чыгат азыр. Коомдук мындай экономикалык жарылып чыгат. Ошондо азыр бийликтен кургалган адамдар, оппозициялар эч жооп бербейт андай суроолорго. Алар андан бешбетер бакыра башташат. Бардык суроолор, бардык жоопкерчилик азыр отурган жетекчилердин мойнунда болот. Ошондуктан алар мындай көңүл бурбай өзүнүн ишин алып барыш керек да. Анан дагы бир нерсе айтайын дедим эле, азыр бүтөт окшойт убакыт. Жок, айтыңыз. Айтам, билесизби? Же бир телефон чалуу кабыл алып коелу, андан кийин соңуна келгенде жыйынтыктап анан айтып коесуз да. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Айтыңыз сурооңузду. Менде суроом бар. Сиздер суроолду мындай кыска берип, тез кыска бериңиздер. Менде бир суроом бар. Ушул граница боюнча ошолорду жер сатылбайт деген конституцияга ушуну киргизиңиздерби? Ушул эле сөз. Рахмат. Сиз сунушуңуз үчүн дагы рахмат, бизге сунуш кылганыңыз үчүн. Рахмат. Бул чындыгында бар, бул эми мындай Кыргызстандын жери, аймактары кол тийбестик, эгемендүү жана Кыргызстанга тиешелүү деген берене бар. Ал сөзсүз беренени бир эмес 2 берени толуктатып киргизилген. Ошондой эле жанагы маданий баалуулуктар, маданий мурас, эстеликтер дагы, алар дагы Кыргызстандыкы жана Кыргызстандын элиники кол тийбестик жана мамлекетке карайт деген беренелердин баары киргизилген да.
Анан ошо Facebook баракчасына да бир эки угарман колдонуучу пикирин билдирип кетиптир. Депутаттар коркконун себеби бизнеси таза эмес дейт. Анан парламент пандемияда андан кийинки шайлоодо көрдүк кандай экен, элдин мүдөөсүн алгандыгын, деги деле парламент кереги жок деген пикирлерди айтып атат. Анан сизде бир суроону берип кетким келип атат. Жаңы конституция боюнча биздин мыйзам чыгаруучу орган кандай укуктарга ээ болуп жатат? Пропорционалдык деген дагы маселелер талкууланып атат. Мыйзам чыгаруучу бүгүнкү күндө ал күчтүү эле парламент, азыркы иштеп жаткан конституцияда ошол эле укуктары баары бар. Президент аткаруучу бийликтин башында турса дагы өзүнүн министрлерин койгондо ал жогорку кеңештин макулдугу менен коюп атат. Жумуштан алганда дагы, жумушка кетиргенде да макулдугу менен. Жогорку соттун, конституциялык соттун сотторун баарын жогорку кеңештин макулдугу менен. Жада калса жанагы эсептөө палатасын толугу менен жогорку кеңешке берилип атат. Жогорку кеңешке чоң иммунитет берилип атат. Азыркы конституцияга караганда андан да чоң иммунитет берилип атат. Алар жанагы эч нерседен коркпой, ачык айтып, мындай эгемендүү болуш керек деп ага чоң иммунитет. Кол тийбестик. Бирок ушуга да коомчулук көп каршы болуп атат. Бирок ушул тең салмактуу кылыш үчүн президент да күчтүү, парламент да күчтүү болуш үчүн ушундай укуктар берилип жатат да. Мен билесизби, ушул кайрылат элем да бир нерсе чоң абдан маанилүү нерсе. Дайыма ушундай бир революциябы же бир төңкөрүш болгон окуялардан кийин дайыма мындай ошол жерлерде, бул дүйнөлүк тарыхта деле белгилүү да, дайыма бир кандайдыр бир кагышуулар болуп кетиши ыктымал да. Анткени бул революция мыйзамсыз нерсе болуп атат. Бул мыйзамдан чыгып кеткен жерде жанагындай көптөгөн терс кагышуулар болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан ушул менин оюм боюнча, жеке оюм боюнча 4 октябрдан кийин бийликке келген адамдардын биз ошону эмнедигир айтпай атат эч ким, же мындай басып өткөн тарыхыбызды унутуп калат экенбиз, болгон алтынды да баалабай калат экенбиз колубузда. 4 октябрдан кийин болгон окуялардан бийликке келген адамдардын эң баалуу жана эң жогору жасаган нерсеси бул Кыргызстанда тынччылыкты сактоо болду да. Тынччылык жана стабилдүүлүктү сактоо болду. Биз бат эле унутуп калдык. 2010 жылы 7 апрелден кийин 1,5 айдан кийин кадимкидей эле согуш болбодубу түштүктө? Кандай мыкаачылык түрдө согуш болду. Ошол кезде мисалы ошону болбогонго, ошого жол бербөөгө ошол мезгилде турган саясатчылардын мүмкүнчүлүктөрү бар болчу ошондо. Бирок тилекке каршы алар ошол кезде жанагы ар кандай декреттер менен бийликти бөлүштүрүп, финансылык каражаттарды бөлүшүп, конституцияны жазып батыраак референдум өткөзүү менен алек болуп калышты да. Анткени алек болушуп, ошол коомчулукта болгон маанайдык байкабай калышты. Стабилдүүлүк, коомчулукта болгон стабилдүүлүктү орнотуу үчүн көңүл бурулбай калды. Ошондуктан анан эмнеге бул келди да? Кандай мисалы Ош окуялары бир күндө чыккан жок. Ал деген 7 апрелде эле, 8 апрелден баштап эле ошондой мындай терс көрүнүштөр коомчулукта боло баштаган. Ошондой терс маанай болуп жаткан. Аны кечиресиз, көзүн жумуп кулагын жапкан эле адам көрбөсө баарыбызга эле белгилүү болгон. Ошондуктан эң баалуу нерсе ушундай окуялардан кийин бул тынччылыкты орнотуу жана стабилдүүлүктү орнотуу. Мындай революциядан кийин эң баалуу нерсе болот. Бул тынччылыкты сактап калуу, стабилдүүлүктү орнотуу. Экинчи бул укуктук талаага кирүү болуп эсептелинет. Ошол эки жолду туура жасап өтсө, анда биз ушул өнүгүү процесстерине кайра мындай демократиялык түз жолго түшөбүз деген түшүнүк бар да. Мен ойлойм ушул эми андан ары кандай жумуш алып барат, мен анын жөнүндө бул башка суроо. Бирок ушул 4 октябрдан кийин тынччылыкты сактап, стабилдүүлүктү орноткон ошол мезгилде келген жетекчилердин бул эң баалуу нерсеси деп айткым келет да. Биз эмнедегир ошону айтпай эле ошол жөнүндө аябай унутуп калып атабыз да. Ош окуяларын абдан бат эле унутуп калдык да. Ушундай революциялар эмнеге алып келерин биз унутуп калдык. Чоң рахмат. Бизде бир телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кыска берсеңиз. Саламатым Каныбек Мырзаханов. Мен суроолорум бар Чолпон айымга. Чолпон айым, саламатсызбы? Саламатсызбы агай? Мына сиз мен акырынан баштайынчы. Азыр сиз окуяларды айтып кеттиңиз. Убакыт бул өкмөт имеете в виду
мында айтып атасыз да, как будто убактылуу өкмөт ошо окуяларына түздөн түз тиешеси бар, ошолорду уюштурду дегендейчи. Эмнегедир ошол убакта күчсүз структуралар, алар эми эшек тагалап жүрдү, алар эмне кылышты? Журналистке ар дайым айтат, мен начальник УВД болчумун депчи. Аларга Каныбек мырза кечирип коесуз, бизде 3 мүнөттөй убакыт калып атат, кечирип коесуз, 3 мүнөттөй убакыт калып атат. Макулу менен Бир дагы кыска бересизби? Бизге еще Ана мындай да, мунугу 5 жылдын ичинде парламентаризмди жамааттаганга жакшы эле убакыт болду. Эми ошо мына эл тандап алды атабыз, эми шайлоочулардын 30%, 40%ке жетпегени келип 80% ошентип кабыл алышты президенттик правлениесинде. Эч ким жамандап аткан жок. Азыр действительно шайланган президенттин тегерегинде биригиш керек эл журт дегенчи. Анан кийин жанагы убакыт мерети боюнча дагы 6 жыл же 5 жыл болот деген айтып атпайсызбы? Биринчи деп кабыл алынат депчи, биринчи как будто убактысыз эткенде президентчи. Ошондон айтылып коелу, ошондо түшүнүктүү эч кандай референдум деле өткөзүшүнүн кереги жок болот. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Каныбек агай, биринчиден убактылуу өкмөт кылды деп мен андай сөз айткан жокмун. Мен дагы эле кайталап атам, ошол кезде, ошол учурда отурган саясатчылар коомдогу болгон маанайга толугу менен көңүлүн бура алышкан жок. Коомдогу болгон дестабилизацияга көңүл бура алышкан жок. Бул факт болгон үчүн ошондой ош окуялары болуп кетти. Ал эртеси күнү гана болгон жок. 7 апрелде окуя болду. 1,5 айдан кийин ош кагылуулары, ош трагедиясы болду. 1,5 айдан кийин, 1,5 ай бул чоң эле убакыт. Ошолордун маанайын көрүп, бул бир күндө ош окуялар бир күндө чыккан жок. Буга мен жана айтып кеткен ошого маанай жараша болуп жаткан. Анан кийин жана күч органдары деп атасыз, бардыгы тең убактылуу өкмөткө караган ошол учурда агай. Ошол убактылуу өкмөт декреттерди чыгарган, күч органдары, сот органдары бардыгы тең өздөрүнүн декрети менен окуп көрсөңүз аякта чыгат. Бардыгы тең убактылуу өкмөткө тиешелүү деп декреттерди чыгарышкан. Ошондуктан ал ошол учурда отурган саясатчылардын баарында ушул аларга ушул мойнунда калган бир жооп болот алар үчүн. Алар кылды деп андай сөздөн мен алысмын. Аны сот чечсин. Чолпон айым, рахмат, урматтуу угармандар. Биз ушуну менен негизги маселе уктуруубузду соңуна чыгабыз. Студияда сиздер менен Салтанат Калдыбаева жана мен Мирлан Айталы болдук. Ал эми студиянын коногу болсо Конституциялык кеңешменин мүчөсү Чолпон Койчуманова айым болду. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Пультта Чынар Асылбекова жана Азиз Чокморовдор иштеди. Саламатта калыңыздар. Жакшы туруңуздар.